Бүгүн 20.000 сом акча коюлган болчу оюнга. 9.300 сом бул команданын утугу болду. Команда кол чабабыз утугу менен. Демек, билермандар өз ара акылын жайлатканча биз турган билермандардан мыкты билерманды тандайбыз. Семете мырза. Assalamu alaykum, hurmatli teлекөрүүчүлөр, hurmatli команда. Мен бүгүнкү Вайдилакен командасынын финалдык оюн күзөтүп жаткан, ойногондугу менен чын дилимден куттуктайм. Ошондой эле бүгүнкү оюнда эң мыкты оюнчу катары мен Азадайымды белгилеймин. Анткени ал команданы өтө кыйын, татаал абалдан алып чыгып кетти. Эгер мындай абал болбогондо, эгер бул кишинин салымы жок болгон учурда команда жеңилүүгө учурап, абалы начар абалда болмок. Ошондуктан биз бүгүнкү оюндун мыкты билерманы деп, оюнчусу деп Азадайымды тандадык. Азадайымды куттуктайбыз. Семете мырзанын ою. Сагынбек Маманов. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн оюн мыкты деңгээлде өттү. Себеби биздин билермандар клубуна ушу орто муунду, жогорку муундун билермандар келип оюн курушту. Ошол эле катарда бүгүнкү оюнда өзүнүн мыкты деңгээлин көрсөтүп, башка билермандардан айырмаланып, мыкты оюнчу деген инсанды биз белгиледик команда менен келишип. Биздин оюбуз боюнча чындыгында өзү эки билерман эң мыкты оюнчу деп табылды. Биринчиси ушул команданын капитаны Убайдулла мырза, ал эми экинчиси жогоруда айтып кеткендей Азадайым. Бирок чындыгында Азадайым мен оюнча ушу жалгыз айым болгондуктан чынына чечүүчү кырдаалдуу мезгилде жакшы упай алып келди командага. Ошондуктан айымдын оюн эске алып, ушул биз да команда келишип мыкты билерман деп бааладык. Демек, Азада айымды эки билерман мыкты деп баалат. Чын-чынына келгенде команданы өтө бир кыйын абалдан алып чыгып кетти деп ойлоймун. Демек, Азада айымга кошумча биз дагы акчалай сыйлык ыйгарабыз. Азада айым, сизди мыкты билерман айым болушуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Көпчүлүккө маалым болбошу мүмкүн, Азада айым бул жерде отурганы менен 7 перзенттин энеси, баатыр эне болуп эсептелет. Энелер күнү менен да куттуктайбыз Азадайымды. Эми билермандар кезексиздерде кайсы телекөрүүчүлүк суроосун тандадыңыздар? Биз эң акыркы чечүүчү раунддагы кайык жөнүндөгү, картина жөнүндөгү суроону эң жакшы суроо деп таптык. Биздин бүгүнкү мына майрамдык маанай оюн уюштуруп бергенге кошумча Рустам Ырысбаевич Мамановго эң биринчи ыраазычылык билдиребиз. Анан Нокат район администрация башчысы Аким Айтиев Бекболот Баратовичке, Зулпиев округунун башчысы Мырзакулов Сөйтбек Сыдыковичке бир катар демөөрчүлөрдү айтып кетсек, Нокат район паспорт жана виза бөлүмүнүн башчысы Мырзакулов Эркин Сыдыковичке, Кадамжай райондук Ташыбек тургун орто мектебинин директору Сүйүнов Абдыкаарга ыраазычылык билдиребиз. Жана келечекте да биз менен ушинтип колдоо көрсөтүп, жакшы оюн куруп беришет деген үмүттөбүз. Жана мына ушул жерде бизди колдоп, кубаттап турушкан бир үй бүлөдөй болуп калдык. Билермандарга бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мисалы Семете Амыралиев, Сагын Мамановго жана ушул жерде турган бардык оюнчуларга ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүн мен оюмча бардык эле жакшы оюнчу болду окшойт. Команданын мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем өзүм атыман. Жана келечекте дагы жаңы жыйынтыктарга жетишебиз деген ойдобуз. Рахмат. Биз дагы ошол билерман ордонун колдоп жаткан тараптарга ыраазычылык билдиребиз. Бул долбоор интеллектуалдык инсандарды колдоо үчүн ачылган долбоор. Демек, келечек интеллектуал инсандардын колунда. Ошону менен бирге эле биз азыр команданын бүгүнкү утушун тапшырып койсок, демек 9300 сом, Азадайымдын сыйлыгы менен 9800 сом акча
Убайдулла мырза, сиздин колуңузга тапшырылды. Биз сиздерди утушуңуздар менен куттуктайбыз. 20 миң сом акча коюлган. Демек оюндун сумманын тең жарымын билермандар өздөрүнө ыйгарып алышты деп ойлоймун. Демек, биз болсо утушка ээ болгон телекөрүүчүлөр утуштар менен куттуктайбыз. Бүгүнкү 29 майда эфирге берилген суроолорго биз ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдөн дагы көптөгөн суроолорду күтүп калабыз. Фото сүрөт, маалымат булагы суроонун жана өзүңүздөр тууралуу толук даректерди жазсаңыздар бизге жакшы болот. Ушуну менен биз бүгүнкү финалдык чыгарышты соңуна чыгабыз. Финалдык берүүнү кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Келечек интеллектуал жаштардын колунда.